Каракол шаары түк чөптүн баасын билип берчи деп жазгандар үчүн баасын билип берели деп мына келдик. Түк чөп 250дөн башталып туугандар 300гө чейин болуп аткан экен. Ассаламу алейкум. Баягы канча болуп атат бул чөп? 250дөн. 250 сомдон мына ушул. 230 сомдон да беребиз. 230 сомдон да берилет, э? Анан баа көтөрүлүп кеткен жери жок, кармалып турат, э, негизгиси. Мына 200 сомдон да бар. Түшүп аттыр деп айтып болот. 200, ушундай кабарды кичине мындай көңүл көтөрүлө турган кабарларды бирибизге айтып турсак. Себеп дегенде кээ бирде кымбат болуп калса мени сөккөндөр да бар туугандар. Ошон үчүн мына баалар Кудайга шүгүр азыр 200дөн башталып 250. Ушактагы саман чөптөрдүн да баасы мына. Ассаламу алейкум. Канча болуп атат бу? Я. Түк чөп, я брат. 280 дейт мына бул. Саман канча экен, я байке? Ассаламу алейкум. 140тан сулуу. Сулуунун саманы 140тан. Мына реклама. Сүккөл жарнама туугандар. Мына азыр бул жерде самандын анан дагы азыр ушактагы түк чөптөрдү дагы biraz айта кетелик. Канча экен түк чөп? 230. Бедеби? Тоочо аралаш. Мына туугандар. Азыр ушул жерден дагы могу чептин дагы көрүнүшү жакшы болуп турган кези бул баасы канча экенин байкайлычы. Могу канча экен я баа? 280ден беребиз баарына. 280ден, э? Дагы кеми барбы? Жакшыбы состояниясы? Таза экспресент мына туугандар. Карабеде барбы, карабеде? Карабеде 250дөн болот. Мына. Карабеде мына жылкыга 80ден штучна. 280, 250 дедиңиз го биринчиси. Оптом алса 250ден берет. Мына оптом алса 250 карабеде туугандар. Карабедени негизи жылкыга жакшы карабеде. 250 алса болот экен туугандар. Азыр дигил жактындагы баасын билсире. Ассаламу алейкум. Мына моякта ушул жигит дагы чөп менен иш кылып жүрөт. Бүгүн мындай базар кичине бир баасы көтөрүлбөй мына кармалып турган өңдө негизгиси. Кудайга шүгүр. Арзан. Бүгүнкү базардын баасы 200 сомдон 280 сомго чейин өтүп атат. Буудай самандар 120-130, чоарлаштар 150, арпа саман 170-180ден өтүшү. Кимге чөп чаар, чөп саман керек болсо доставка кылабыз. Номерин айтып коесуңбу? 707 78 28 94. Дагы бир кайталап койчу. 707 78 28 94. Мына ушул жигит дагы көп жылдан бери элге кызмат кылып ушул түк чөп боюнча иштеп жүргөн учуру Кудайга шүгүр. Анан дагы бир нерсени айтам, базардагы ушул жерге көчкөндө канча болду түк чөп? Мына мисалы үчүн азыр мурунку жаңы базар эмес, эски базардын ылдый жагында болуп калат да. Бир жан ордо болду. Бул жерге келгенибиз 1 айдан ашты. 1 айдан ашты. 4-чү базардамы? Эл көнүп калдыбы? Билбегендер да көп негизгиси. Билбегендер көп негизи. Группаларда чөп сурап турушат, кай жерге кимге кайрылабыз деп. Негизи азыр бизге ушул мэрия убактылуу ушул жерде бөлүп берген, Каракол шаар мэриясы. Ушул жерде соода кылып атабыз, ушул жерде биз понедельниктен субботага чейин өйдөн эле мурунку эле ордубузда. Мурунку жана Славян жакта. Мындай воскресенье күндөрү ушул жердебиз. Игилик болсун ишиңе. Ишиңе игилик болсун. Мына туугандар, кыскача болсо дагы маалыматын берелик. Дагы бир могул жерге келип, могул чөптүн дагы көрүнүшү жакшы болуп атат. Анан бул жагын дагы бизге көргөзүп берет. Ассаламу алейкум айка. Канча болуп атат чөп? 300. Бул эмне чөп? Экспансия таза биринчи чабык дейт. Мына 300дөн. Беде турган жериңиз ылдыйла кичине арзандатуусу барбы? Же болорбу? Мына 300дөн туугандар. Ассаламу алейкум. Слёз 7 сом килограммы. Этикеткасы менен мына 7 сом дейт туугандар. Номер ушул жерде турат. Килограммы 7 дейт. Азыр дагы бул жердин дагы бир сыйра маалыматына. Ассаламу алейкум айка, кандай жакшымы? Мен сатам. Соодаңызга береке берсин. Кайсы эмне сатып атасыз? Канча экен багыңыз бай? 150. 150 сом саман. Арпа саман, буудай саман кайсы? Арпа саман. Номериңизди айтып коюңузчу, бир билгендер арпа саман алам деп калса, маалымат катары айталы. 557 15 12 86. 15 12 86. Мына эгер саман керек болсо ушул номерге да чалсаңыздар болот. Мына бул жерде дагы түк чөптөрдүн түрү бар. Саламатсызбы? Канча экен бул түк чөп? 250 сомдон туугандар мына. Мына ушундай кыскача бир баалар аркылуу тааныштырып өттүк. Жалпыңыздардын башыңыздар, малыңыздар аман болсун. Лайктан басып, бөлүшүп, подписка таштап койгонду унутпаңыздар. Дагы алдыңкы аралыкта дагы бир маалымат, элге керектүү маалыматтарды таратып турганга аракет кылабыз.